Ассаламу алейкум, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Оштогу Мадыдан Госплемден сатка коюлган мынал экрандагы мощный салынган 10 бөлмөлүү дагы бир үйдү чагылдырабыз. Дареги, Оштон чыгып Мадыны көздөй чыкканыңыздарда Фуркаттын айлампасынан өтүп Мадыны көздөй жөнөйсүздөр. Жолдогу Кыргыз чектен 5 мойноктон дагы өтөт экенсиздер. Кааласаңыздар жолдогу РСК май куйчу жайынан дагы Госплем жака чыгып барсаңыздар боло берет. Андан өткөн болсоңуздар Мадынын центрине жетпей арзан курулуш материалдарын саткан жерден Госплемге кирип, мынау ачакай жолго чыгып, капталдап сол тарапка кирип барасыздар. Бул жолду 600-700 метр киресиз экенсиздер. Экрандагы мощный салынган үйгө кирип барасыздар. Мынау тарапка жүрөсүздөр. Бул жерден ары жүргөн болсоңуздар Мойдунов Шайназар көчөсү, сол тарапка кирпичный заводко кетесиздер. Андан өтсөңүздөр Мадынын центри, Мады Форель, Башбулак, Алай тарапка чыгып кетесиздер. Дарегин түшүндүңүздөрбү? Тетиги Мадынын центрине базарчыкке жетпейсиздер, Госплемге киресиздер. Жана айткандай, арзандын арткы тарабынан кайрадан бери көздөй Госплемди бойлоп, мынау көчөнү бойлоп түшөсүздөр. Сол капталдагы 7 сотук жерде жайгашкан мынау экрандагы үйгө келет экенсиздер. Эси биз менен ушул жерде колунда мынау сиздер көрүп турган 2 кабат үйдүн китебини, проектини, планын бүт барын кармап алыптыр. Сиздерге эми шашпастан бүт барын түшүндүрүп берели. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Таксыр кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз? Өзүңөр жакшы келдиңерби? Кудайга шүгүр, кызматка чакырыпсыз. Кызматка чакырдык. Мал үйдү сатка коюпсуз. Үйдү сатка койдум. Ары бери өткөндө кимдин үйү экенин деп өтүп атат элек мунучу. Кантип тосуп тур муну депчи. Бүт барын тосуп чыгыпсыз го муну. Зерикпей. 7 сотук дедиңизби? 7 сотук. 7 сотук. Бул үйүңүз чын эле 10 бөлмөбү? Чын эле 10 бөлмө. Мал көчө тарабында 4 терезе коюпсуз. Экинчи кабаттан кудум ошондой экен. Аркы тараптан да барбы терезелер бүт? Бар. Бул эми үйдүн узун турасы канча болду? Узун туурасы 11ге 70, арты 970, наркы тарабы 10го 20. 10го 20. Эми 11ге 70 болгондо мына көчө тарабы экен да? Шестик гранитти кошуп эсептегендеби? Шестик гранитти кошуп эсептегенде. Ал эми арты болсо 970. 970. Аркы күн батыш тарабы 10-20 дедиңизби? 10-20, шестик гранитке такалат. Ого. Үйдү караңыздар, үйдүчү. Сейсмопоездар бүт барын куюпсуз. Бүт бары куюлган. Бул мына көчө тарабынан канча метр жер таштадыңыз? Көчө тарабында 3 метр. 3 метр. Артынанчы? Артынан 2 метр. 2 метр. Демек мына тосмолор бүт бары сизге карайт экен да? Булар бүт бары бизге карайт. Бул жагынан 2 метр жер ташталыптыр. Мына сеткадан болгон тосмолор бүт бары мына ушул сатка коюлган үйгө карайт экен. Арткы тарабын көрүп турасыздарбы? Узун туурасын уктуңуздар. Жогорку тараптары эмне менен жабылган? Жогорку тарабы тыныке менен жабылган. Тыныке. Карторуңуздарын коюпсуз, өстүрмөлөрүн өстүрүпсүз. Суу түтүктөрүн бери тарапка улап койсок болду экен да. Алардын башында. Бул главный хоту кайсыл жактан болот, таксыр? Главный хоту Барата. Барата бул жактан болот. Мына ушул тараптан. Ушул жактан кире беребизби? Ушул жактан кире. Кана жүрүңүздөрчү. План, проектин ичкериден таанышалы. Кана жүрүңүздөрчү. Мына сиздер көрүп турган 2 кабат 10 бөлмө сапаттуу өзгөчө проектте түшкөн үйдүн планын, проектини жакындан таанышалы, билели, көрөлү. Таксыр бул жагы баягы сиз айткан кирүүчү хот окшойт. Ошол кирүүчү хот ушул. Мына алдыңкы тарабында бир аз алдыраак чыгарган экенсиз да? Алдыраак чыккан. Бул эшикти жаап таштагансызбы? Эшикти да жаап койгон. Азыр ичине кире албайт экенбиз. Азыр кире албайбыз ичине. Бул экинчи кабаттардан бүт барын баягы тор менен, сетка менен тосуп чыгыпсыз. Бул канаттуу деле кире албайт окшойт. Эчтеке кирбей турган кылып тосконбуз. Кайсы жылы салынды дедиңиз? 2013 салынды. 2013. Бүт барын баягы өзүм жашайм деп эле салган экенлигиңиз да? Өзүбүз жашай турган болуп салынган үй. Өтө сапаттуу салынган бүт бары. Охо, 10 бөлмө дедиңизби? 10 бөлмө. Айландырып бүт барын тинике менен тосуп чыгыпсыз. Ооба. Эми бул жагы баягы планда, проектинде лестница боло турган жери экен, туурабы? Ооба, туура. Каалаган тарабыбызга түшүп кетсек боло берет экен да, лестница менен. Каалаган тарапка түшсө болот. Бул жерде кичинекей эме кылып жапса болот үстүн. Арка кылып деңиз өстүрүп. Андан ары мынау перехожка, коридоруңузду кошпогондо 10 бөлмөбү? Кошпогондо 10 бөлмө. 10 бөлмө. Мынау сиз көрсөтүп турган эми бул проекти да, таксыр, Ушул проекти. Эң биринчи эле кире бериш негизи ход кайсыл жеринде болот? Ушул жерден болот.
Бул жагы мына сиз тосуп койгон жер. Ооба, ошол тосуп. Андан ары киргенде Перехожка. Перехожка. Узун турасы канча бул жердин? Перехожканыкы 4,5га 2,10. 4,5 2,10. Бул жериңиз бир кыйла эле чоң болот экен анда. Ооба, чоң. Андан ары уже ичкерки тарапка дагы бир эшиктен кирип анан Бир киребиз. эшиктен кирет. Ал жериңиз кандай комната болуп калат? Бул жер холл, экинчи этажга чыгуучу жай бар ушунун ичинде. Демек холл анан экинчи этажга чыгуучу өзүнчө лестница ушул жерге курулат. Ушул жерге курулат. Аркы бөлмөлөрүңүз кандай болуп калды? Аркы бөлмөлөр бул ушул 4,5га 3. Бул кухня же санузелби? Санузел жашай турган эми балдарга. Балдар бөлмөсү. Бул жериңиз уже кирме чыкма болуп калат экен да? Бул бөлмөдөн кирип, анан аркы бөлмөгө кирип кетсек болот экен. Бул жагычы холго жанаша бул кандай бөлмө болду? Кухня болот ушул. Кухняны кенен кылгансыз атайын. Демек мына эки терезеңиз кухня болот биринчи кабатта. Аркы бөлмөлөрүңүз болсо бул балдар бөлмөлөрү. Туурабы? Проектин түшүнүп атасыздарбы? Мына сиздер негизги кирүүчү бөлмөдөн киргениңиздерде Перехожкага кирет экенсиздер. Андан ары холго кирип экинчи кабатка ушул жерден лестницаны жайгаштырат экенсиздер. Аркы бөлмөлөр болсо эки балдар бөлмөсү, анан кенен кухня биринчи кабатта жайгашыптыр. Экинчи кабатка чыгалы. Бул жагы экинчи этаждын проекти окшойт. Экинчи кабатыбыз ушул проекти боюнча. Бул жерден демек лестница чыгат. Бул жерден лестница чыгат. Андан ары уже бөлмөлөргө кирип кете берет экенбиз. Бөлмөлөргө кирип кете берет. Мына экинчи кабатта дагы бир өзүнчө холл барбы? Дагы бир өзүнчө чоң ушундай холл бар. Бул жагы мына өсүп чыккан балкон экен да, алдыңкы тарабындагы экинчи кабаттагы. Сиздер көрүп жаткан проект мына ушул экен. Лестница менен чыкканыңыздарда сол тарапка жүрсөңүздөр экинчи кабаттагы шестигранник сыяктуу чыккан холлго кирет экенсиздер же тагыраагы балконго чыгат экенсиздер. Андан аркы тарабыңызчы бул бөлмө кандай болду? Бул бөлмө зал. Дагы бир зал. Узун турасы канча чыгып калат мунуңуз? Узун турасы 2,40га 6га 4 экен мунуңуз? 6га 4 экен. 6га 4 дагы бир зал бар экен. Лестницадан сиздер чыгып туруп 10 капталга жүрсөңүздөр, бул жакта 4,5га 3 болгон бир бөлмө, андан ары ичкерки тарапка кирсеңиздер 4кө 3 болгон дагы бир бөлмө бар экен. Буларыңыз эми байкы ата-энелер бөлмөсү, анан дагы бир балдар бөлмөсү окшойт. Туура ошондой. Же санузел же экинчи кабаттагы душ кылып койсок болот. Эми проектин өзгөртүп. Мына экинчи кабатыңыздын проектинде азыр бул жерде 4 бөлмө, ылдыйында 4 бөлмө, бул жактарды кошкондо ошондо жамы бир 10 бөлмө болот экен да бул. Ошондой болуп калат. Тактап айтканда. Тактап айтканда. Эми фундаменттер кандай болгон? Россиянын арматурасы кеткенби бүт эле? Бүт эле Россиянын арматурасы кеткен. Сесмопоисттарды куюпсуз жогорку тараптарына? Бүт бардыгына сесмопоисттар куюлган. Бул кирпичтин ичинде да куюлган сесмопоисттар. Бул жагы тумбаларды кирпичтин ичине куйгансызбы? Ооба, кирпичтин ичинде куюлуп чыккан. Өзгөчө кылган экенсиз да муну. Өзгөчө. Мына сиздер көрүп турган эки кабат туугандар мощный салынган үйдүн тумбалары жок экен деген болсоңуздар, мына тумбаны көрүп турасыздарбы чекесинде турганча? Кирпичтин ичинен атайын арматураларды таштап, тумбаны ошол жерден внутренний, ичкерки тарабынан алып чыгыптыр. Сейсмопоисттарга бүт баарын связына кылып, между этаж заводской баягы сиздер билген плиталар коюлуптур. 10 бөлмө. Проектинде мына бул жерде лестница, кирсеңиздер Перехожка, андан ары бөлмөлөргө кирип кете берет экенсиздер. Бүтүрүп алган болсоңуздарчы, чарчайсыздар ичиндечи, чарчайсыздар. Бул жагы эми кошумча курулуш кылсак жер кеңири экен да. Кеңири. Мына граница такталыптыр бул жагыңыз. Тосмону тосуп коюпсуз. Бул жагы сосед менен забор урулуптур. Сарай салсак, үч очок кылсак, бүт баарына болот. Бак кылсак деле болот экен да бул жагына. Болот бул жагы. Кичине бир дыйканчылык кылып. Эми суу, свет, жолдор кандай болду таксыр? Жол бар, суу бар, кран келген, свет бар, бүт баарына төлөнгөн. Жолдогуларга бүт баарына төлөмдөр төлөнгөн. Сууну мына бул жерден өткөнбү суу? Суу ушул жерден өткөн. Тартып алсак болот. Тартып алса болот. Светти уласак болду экен. Светти уласак болду. Мектеп, бала бакчага кандай кылабыз таксыр? Кайсыл жакка барабыз? Бала бакчага Мадыга түшөбүз. Мадынын центриндеги мектепке. Курманжандатка мектеби бар. Жөө азыр бул жерден жакын эле болсо керек, кыя чапканга. Жакын эле. Бала бакча десек, кааласак бул жакта Ылдыйдагы бала бакчага барабыз. Кааласак Мадыга деген. Базарларгачы, базарларга таксыр. Базарларга бул жагы мал базарга жакын, бул жагы Ошко жакын. Любой жагына жакын. Же Мадынын центрине барабыз деңиз? Же Мадынын центрине барсак болот. Маршрут такси каттай береби күнү түнү? Маршрут таксилер каттайт, тынбай. Бул центральный жолдон бүт баары бар. Жана айтканда баягы госпилем да бул. Госпилем. Жаңы конуш. Бүт эле беш кошкон элдерби? Ооба, бүт баары ошондой. Ынтымактуу эле. Ынтымактуу. Соседтер жакшы элеби? Соседтер жакшы.
Мынау колуңуздагы ушул жердин, үйдүн документи да турабы? Ооба, ушул Бүт баягы план проектин көрсөткөнүңүз. Ооба, ошондой. Мынау китепти көрүп турасыздарбы? Кызарган китептичи. Жердин, үйдүн проекти бүт баары мына ушунун ичинде камтылыптыр. Бул жактын ээси бизге айтып атат. Өзүмө деп, балдарыма деп өзгөчө бүт баарын сапаттуу бүтүргөн элем, эми шартка байланыштуу сатка туура келип атат деди. Айтты. Неге сатып атасыз? Ошону да айтып коюңузчу. Мен ушул Бишкектен үй алайын деп сатып атам. Себеби ошол. Себеби ошол. Мощный салган экенсиз да бүт баарын. Салган бүт баары карагай жыгачтары, бүт баары. Жогорку тараптары. Көрүнүп турат го мындай. Ылай иштери бүткөнбү? Үстүңкү? Ремонт иштери эле калыптыр да ичкерки. Эми канча дейсиз бул үйдө? Бул 10 бөлмө үйдө. Долларга 60 миң доллар дейм. 60 миң доллар. Кайсыл курс менен сүйлөшөбүз? Ошону да тактап айтып коюңуз. Бола берет, кайсыл курс болсо. Действующий, иштеп турган курс менен сүйлөшөсүз да. Сүйлөшө берет. Варианттары барбы жокпу таксыр? Варианты ошол акча. Нактабай, бир гана. Кардалар чыгып калса өткөзүп бересиздер. Ооба, өткөзүп беребиз. Аркы беркисин карап. Бүт пландарыны кайсы жери кандай болгонун түшүндүрүп да коесуз да. Мына бул жери мындай болгон. Маалыматын берип дегендей. Сиздерге мына бул үйдүнчү, мына бул өзгөчө салынган үйдүн планировкасын түшүндүрдүк. Эгерде жаккан болсо мадыны көздөй жөнөйт экенсиздер, арзан курулушунан арткы тарапка кайрадан кайтып, Госпилемге мына бул сиздерге айткан көчөнү ойлоп түшөсүздөр, адашпай эле табасыздар. Басы 60 миң доллар. Азыркы иштеп турган курс менен сүйлөшөт экенсиздер. Сатуунун себебин дагы сиздерге айтты. Жаккан болсо эми чалып сүйлөшүңүздөр. Оштон, аркадан, фуркаттан өтүп чыгасыздар, мадынын центрине жетпей, бурулуп кире берет экенсиздер. Соодаңыздарды берсин. 7 сотук жерде жайгашыптыр. Кааласаңыздар, мына бул мадынын центрине жетпей эле, мадынын кире беришиндеги РСК май куючу жайынан дагы чыгып келсеңиздер болот. Кааласаңыздар өтүп, аркы арзан курулуш материалдарын саткан дүкөндөн бурулуп кире бересиздер. Соодаңыздарды берсин. Мына бул тараптан бери келесиздер. Бул жолду центральный жолдон. Болгону кыя чапкан болсоңуздар бир 250-300 метр эле жүрөсүздөр. Унаңыздар менен болсо айланып, аркы тараптан дүкөндөн чыгып келесиздер. Амандыкта жолугушканча. Ыраазы болуңуздар. 7 сотук жерде 10 бөлмө.